Бул аткаруу бийлигинин жалпы кыргызстандыктардын алдындагы экинчи отчету. Өткөн жылдын декабрында дагы аткарылган иштердин жыйынтыгы жарыяланган. Бул ирет андан берки 6 айдагы маалыматтар угулду. Иштин жыйынтыгын чыгарып, иреттеп туруу бул дагы бир жолу белди бекем бууга, арабызда жүргөн айрым жалкоо адамдардан арылууга негиз болуп саналат. Мурдагыдай эптеп убакыт өткөрүп жүрө берсек деген кадрлар арабызда болбого тийиш. Азыр уктап жатчу мезгил эмес. Мен ар дайым ачыкмын, кай жерге барбайын, элдин суроолорун укмайынча кетпеймин. Бардык суроолорго түз эле ачык жоопторду берип келем. Ошол эле учурда президент былтыр конституциялык өзгөрүүлөр менен бирге бардык тармактардын өнүгүүсү боюнча атайын жарлыктар, укуктук ченемдик актылар иштелип чыгып, кабыл алынганын белгиледи. Ошондуктан азыр экономика менен гана алектене турган учур. Мамлекеттик башкаруунун жаңы системасына өттүк, шайлоолорду өткөрдүк, Баткен облусун калыбына келтирүүнү колго алдык. Демек, саясий оюндардын баары бүттү деп эсептесек болот. Эми мындан ары саясий оюндардын эмес, экономика менен алектене турган жылдар келе жатат. Мамлекеттин кызыкчылыгы баарынан бийик экенин айткан өлкө башчысы ар бир кыргызстандыктын жакшы жашоосун камсыз кылуу анын принциби экенин белгиледи. Учурда мамлекеттик артыкчылыктарга басым жасалууда, ал үчүн айлык, пенсия, жөлөк пулдар көбөйтүлүп жатат. Эми 1 августтан тартып калган бардык мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин айлыктарын көтөрөбүз. Бул үчүн 10 миллиард сомго жакын каражат керектелет. Былтыртан бери күч түзүмдөрүнүн айлыктарын көтөргөнбүз. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин, Ички иштер министрлигинин, Коргоо министрлигинин, прокуратура, чек ара жана жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматтарынын, соттук экспертиза жана башка баарын көтөрүп, айлыктарын теңдедик. Үйдө тынч болсо, туруктуу киреше болсо, элибиз келечекке үмүт артып жашаса дейбиз. Мунун баары мамлекеттик бюджеттин кирешеси көбөйүп жаткандыктан болууда. Негизги түшүлөр салыктык кирешелерди чогултуудан бажыдан көбөйдү. Президент муну электрондук системаларга жана күч түзүмдөрү контрабанда, коррупция менен аеосуз күрөшүп жаткандыгына байланыштырып, кыргызча болуу түшүнүгү жок болорун билдирди. Урматтуу министрлер, бардык мамлекеттик органдын жетекчилери, аймактык жетекчилер, сиздерге катуу эскертерим. Кимде ким туура эмес иштерге аралашып, бирөөлөргө крыша болуп, же мамлекетке каршы иштердин аркасында турчу болсоңуздар, эч кимиңерди ушул кезге чейинки кылган бардык сиңирген эмгегиңерге карабайбыз. Өтө катуу жана катаал чараларды көрөбүз. Биздин мамлекетте коом өтө ачык, эч нерсени жаап жашыра албайсыңар. Текшерүүчү органдардын оозун жапканыңар менен элибиз ачыктап, туура эместигин териштирип алаканыбызга салып берет. Ошол эле учурда президент Садыр Жапаров министрлер кабинетинин ар бир мүчөсүндө эл үчүн иштөө максаты болушу керектигин эскертти. Чыгарылган чечимдер жалпы журттун жашоо сапатын жогорулатууга багытталышы зарыл. Башка маселелерге убакытта, ресурста коротпош керек. Айпери Самат кызы, Бекжан Токтосунов, Ала Той 24.